Саламатсыздарбы, эфирде биздин замандын кишилери программасы. Аны мен Мирзат Муканов алып барам. Бүгүн биздин студиябызга KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев мырза келип, суроолоруңузга жооп бермекчи. Сиздин буга чейинки берген интервьюларыңызды окуп көрдүм. Чынында көп маек бербейт экенсиз. Бирок ошолордун ичинен көпчүлүк алып баруучулар, журналисттер суроо бериптир. Сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп. Бардыгын эле сиздин жообуңуз төмөнкүдөй экен. Эгер максатың туура болсо, пейилиң туура болсо, жашооң ошого жараша түзүлөт деген ойдо экенсиз да. Ушундай ойго мен ушул ойду бышыктап, ушул ойго кошулуп калдым деп айтканыңыз бар экен да. Эмне үчүн? Эми чындыгында ушул ой, ушул максат, ушул айтып келаткан нерсемден буюрса Кудай тайгызбасын. Себебинде бул нерсени мен башымдан өткөрдүм десем болот да. Туура. Көп китептен окуп жаттап алган нерселерин айткан учурлар болот, интервью берген учурлар болот. Бирок мен баягы бир аз ишенимдүү, анан бирөөдү ишендирип айткым келгени бул менин башымдан өттү. Албетте биз деле баягы жаштык болду, биз деле баягы туура эмес кылган убакыттар болду, туура эмес иштерге барган убакыттарыбыз болду. Бирок ошолордун баары баягы сабак болуп келип отуруп, анан ушул баягы биздин каалайбызбы каалабайбызбы, биз мусулман калкпыз да, кыргыз калкы. Кудайга ишенген калкпыз. Баягы парданын алдыдагы эле көрүнгөн жак эмес, парданын аркасында көрүнбөгөн күчкө дагы ишенген калкпыз. Албетте ошол ишенген калк катары пейил айтып болот айтылбайбы? Амалга жараша акыбал. Амалга жараша акыбал. Бул деген пейилге жараша Жашоо. Жашоо, пейилге жараша жетишкендик деген. Биздин тилде айткандачы. Анан жана да айтып кеттим. Пейилди кирдетип, пейилди тазалабай, пейилди арамдап да жашоо өтөт. Пейилди ошондой тескери кубулуштардын арасында ошо туура бир пейил коюп, туура бир калыс бир максат коюп жашасам деген башымдан өткөрүп көп нерсени өзүм жон терим менен сезгендиктен ушул нерсени дагы деле бышыктап кете алам да. Сиз бизнести баштап атканда бир максат болгон да. Ошо максаттар орундалдыбы? Чындыгында бир эле нерсени максат койгон болчумун. Ошол мына мен Кыргызстанда биринчи ирет болуп, ошо 2010дон кийин 2011де ошол курулуш тармагына ошо бизнес ишкерлик жаатка кирдим да. Анан 2010догу биздеги экинчи ыңкылап дейбизби, же болсо жөө жүрүш дейбизби, ошол мамлекет биздин коомчулук башынан өткөргөн тескери кубулуш болгондугу. Андан кийинки 2010догу 11-июндагы улуттар аралык терс көрүнүш болгон нерселер түрткү болбой койбоду да. Анан максат кылдым өзүм деңгээлимде. Албетте бул максатты жар салбай ушул бир бизнес кылсам. Кылган бизнестен түшкөн нерсе менен бөлүшсөм. Албетте бөлүшүүдө акыр убактарда баягы элге жардам берүү бул саясатка ыктала баштады да. Албетте бул саясатка ыкталат деп деле күткөм. Бирок саясатсыз бир жардам берсем, пайдалуу болсом, жарамдуу болсом деп максат койдум. Кудайга чек шүгүр. Ушул күнгө чейин койгон максаттардан дагы баягы күтүлбөгөн кээ бир максаттар болуп, ал максаттарга дагы Кудай таала ошо жеткиргенге шүгүр келтирем. Биздин өлкөдө базар экономикасы деп айтабыз. Ошого ыктаган бизнесмендер бар. Андан сырткары жеңил өнөр жайда бизде жакшы өнүгүп атат деп айтып атабыз да. Эмне үчүн сиз дал ошол курулуш тармагын тандадыңыз?
өзү биздин ушул мурунку союз мамлекеттеринин арасынан бизге курулуш тармагы 2005-тен кийин гана келди да. Көп мамлекеттерде 90-жылдардын акырынан баштап эле өздөрүнө баягы колго алып, кээ бирги жаңы имараттар менен, жаңы курулуштар менен экономикасындагы өйдөгө жылдырганга аракет кылган мамлекеттер болду. Бирок биздин мамлекет бир аз кечигүү менен ушу 2005-тен кийин, 2006-дан кийин десем деле жаңылышпайм. Ушу курулуш тармагы биринчи ирет баягы тушоосуну кесе алды да. Анан албетте 2008-де да жакшы бир баягы курулуш тармагында бум, бир мындай ачылыш боло алды. Бирок 2008-де эми эле ачылып атканда дүйнөлүк кризиске дуушар болуп, албетте бул курулуш жандана албады. Андан кийин албетте 2010-догу биздеги баягы 2010 дегенде эки чоң кыргыздын коомчулугунда тескери нерсе болгондуктан, күтүлбөгөн нерсе болгондуктан, албетте бул нерсени улантып кете албады. Анан ушу 2010-да күтүп, 2011-дин аягында дагы ушул курулуш тармагы жандана баштады да. Анан 2010-дон кийин келип ар жака ойлондум. Бирок курулуш тармагына кирүү менин түшүмөдө кирген эмес бир тармак болчу да. Ниет кылган да тармак эмес болчу. Кудай Таала насип дүйнөсү менен кээ бир тармактын жээгине ыргытат деп, жалпарып коет деп. Ошого мен ойлойм, баягы туура эле тармакка өтө албетте 2010-11-12-лерде курулушка болгон талап дагы күчө баштаган болчу. Албетте 2012-13 жылдары дагы бир бум болду курулуш тармагында. Кыргызстандын коомчулугунда өтө чоң бум болду. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ойлобогон деңгээлдеги курулуш имараттары курулду да 2012, 13, 14 жылдары. Ошого баягы талапка жарашады деп айта алам. Анан сиз айтып кеттиңиз. Көбү базар Кыргызстандын, ошол Кыргызстандын эле эмес, кээ бир кишилер базар экономикасын ыктайт депчи. Мына биз айтабыз. Ушунчалык чоң держава союз. Союз 15 мамлекетти өзүнө камтыган, дүйнөдө өзүнүн сөзүнүн орду болгон, өтө күчтүү экономикалык жактан дагы, маданий жактан дагы өтө күчтүү болгон союз ыдырап кетти. Албетте, Горбачев айтат, дүйнөлүк дефолт дейт, же болбосо Американын СРУсунун бир проект дейт. Бул парданын бер жагында көрүнгөн нерсе. Көрүнбөгөн да нерсе бар да. Демек, ушуну жараткан ушулардын баарын жараткан ээси катары ушу жаратканга туура эмес багыт алган жактары болду. Мисалы, союздун кандай? Ушу жараткандын дини болгон динди четке кагып баштады. Мисалы. Бул бир факторлордун бири да. Көрүнбөй, албетте ыдырап кетти. Ошого баягы бардык нерсени базар экономикасына эмес, жана да айтып кеткендей, кичине пейилге, кичине максатка. Мисалы, максатты койсо, мен бирөөдүн бир нерсесин урдап алайын. Же бирөөдү алдап бир нерсесин тартып алайын. Балким ошол максатка жетиши мүмкүн. Бирок анын кесепети жакшы болбой калышы мүмкүн. Жакшы максат кылсаң, сенин колдоочуң да жараткан дагы күчтен менен албетте ал максатка эки эсе жетип калышы мүмкүн да. Ошого бардык нерсени ушул көрүнбөгөн нерсеге дагы ыктап, ишкердикте дагы жетишкендикке жетсе болот. Жеке турмушта да жетишкендикке жетсе болот. Курулушчу катары буга чейинки бир маегиңизди айтыптырсыз, азыр мен окуп берейин. Эгерде биздин өлкөдө калыптанып калган пара берүү деген нерсе жок болсо, курулуп жаткан үйлөрдүн баасы бир кыйла арзанга түшмөк деген сиздин өзүңүздүн сөзүңүз бар экен. Демек сиз да пара бергенсизби? Албетте, эми буну баягы жашыруу
жашыруу кээ бир деңгээлде туура эмес. Бул биздин коомчулук билет. Мына бул нерсени айтуудан баары тескери басат да. Тилекке чоң каршы биздин өлкөдө адамдын төрүлгөндөн баштап өлгөнүнө чейин пара берүү схемалар, механизмдер бар да. Мына алыс кетпейли. Төрөлүп аткан өмүркайларды төрөткөндүгү үчүн акча беребиз. Мисалы. Бул бир жашыруун нерсе эмес. Бирөө өлгөн болсо, өлгөн жер, өлгөндү көмгөн үчүн жерини сатып пара беребиз. Бул эмнеси жашоо? Бул эмнеге тескери баягы жашаганга аракет кылалы? Бул нерсени тескерисинче кээ бир деңгээлде айтып, ушул нерселерден арылышыбыз керек. Сиздин оюңузду түшүндүм. Азыр биз көнүп калбадыкпы? Имамидин Ташев кайрымдуулукту көп кылган ишкер катары билебиз. Бизде мындай ой калыптанып калган, жогоруда студиядан сырткарда сүйлөшүп атканда ушу темага кайрылдык. Эгер элге жардам берип, анан бир аз акчасы бар киши болсо, жакында саясатка барат экен деп калышат. Сиздин алдыда максатыңыз жокпу саясатка барам деген? Максатым саясат эмес. Максатым ошол Кыргызстандын абасын жутуп, суусун ичип, ошол алтындай болгон топуракта топуракка киндик каным тамгандан кийин ушул коомчулукка, ушул мекенге, ушул жерге, ушул элге пайдалуу, жарамдуу болуу. Ошол эле учурда эл арасында сөздөр бар. Бизнесмендер өзүнүн бизнесин коргош үчүн саясатка барат депчи. Сиз туура айтасыз. Мисалы алып көрөйлү. Мен деле бир мамлекеттик ишканага ээлик кылып, же болбосо бир мандатка ээ болуп, бир кабинетте отурсам, балким менин иштерим бир аз эртерээк, ылдам. Анан бир аз балким азыраак акча менен бүтүшү мүмкүн болсо керек. Балким. Бирок бир аз көбүрөөк акчам кетсин. Бирок бир аз узунураак мөөнөт болсун, бирок саясатсыз болсун деген максатым бар. Адатта бизнесмендерде мындай сөз бар экен. Сиз деле билет болушуңуз керек. Эмне үчүн бизнесим ийгиликтүү эмес деген суроого бизнесменде актануу болбош керек дешет экен да. Сиз кандай карайсыз? Бул эң туура нерсе. Кээде мен кошулам бул нерсеге. Себебинде ушул нерсе адамдын күчтүүлүгүнө, адамдын профессионалдуулугун көрсөтөт да. Мисалы саясий жакта да айтып атпайбы? Биз өнүгүп кетмекпиз, бирок элдин аң сезими болбой атпайбы деген саясий ишкерлерде көрүп атам да. Элде күнөө жок. Ошол элдин характерине, элдин мүнөзүнө, элдин аң сезимине таянып ошол жерде барып отурасың. Албетте ошолорду баягы регулировка кылуу сенин парзың, милдетиң. Ошол сыяктуу эле бизде деле. Бизде курулуш ишкерлик дүйнөсүндө дагы бизнесте деле иш жакшы кетпей аткан болсо, албетте биринчи ирет ошол ишкананын ээси өзүнөн издеш керек. Балким сиз айткандай экономикалык жактан, финансылык жактан, материалдык жактан, техникалык жактан баардык нерсе туура болушу мүмкүн. Балким моралдык жак туура келбей калышы мүмкүн. Туурабы? Мисалы, баардык нерсени баягы инструкцияга китепте жазылгандай кылышың мүмкүн. Ошонун эле арасында бирөөнүн моралдык жактан окуун тебелеп, аны кемсинтип, анын акысын жеп атсаң, балким ал нерсе балким жаратканга жакпай, жумушуң жүрбөй калышы мүмкүн. Балким ошого ар бир болбой калган нерсе, ар бир терс көрүнүштү жоопкерчиликтүү адам өзүнө ала билиш керек. Ошол дагы адамдын күчтүүлүгүнө, профессионалдуулугуну көрсөткөн көрсөткүч. Жогоруда айттым, Имамидин Ташев кайрымдуулукту көп кылат депчи. 6 жылдын ичинде 5 миллиардка жакын кайрымдуулук иши кылып турсуз.
ошо акчаларды өзүңүз көзөмөлдөйсүзбү, кайрымдуулукка жумшалган акчаларды? Сиз мен баягы сумма жагына айтуудан чындыгы ушул күнгө чейин айткан эмесмин. Көзөмөлдөйсүз дегенде кайрымдуулукта биз бердик, унуттук. Биз андан кийин мисалы көзөмөлдөбөйбүз. Кандайча мисалы Байтик айылында 4 кабаттуу 480 орундуу чоң бир мектеп мисалы бердик. Биз ага ээлик кылган жокпуз ушул күндө. Салынып атканда көзөмөл болобу? Албетте. Ал жагыны албетте ал себебинде кайрымдуулукта биздин жамаат, биздин команда деле баягы билет. Кайрымдуулук иш болуп аткандыктан кээ бир деңгээлде бул кайрымдуулуктун ээлери бир эле Имамидин Ташев эмес. Буну да айткым келет да. Ошол кайрымдуулукту ишке ашырып аткан ар бир жапа тырмак өзүнүн деңгээлиндеги баягы мисалы салым кошот. Мисалы бетон алган жер. Эл катары үй курууга бетон алсам, 1 метр кубуну 4000 алсам, кайрымдуулук иретинде өздөрү эле билип, сурантырбай, мисалы 3500гө берген күндөр болду. Арматура 1 тоннасы 30 сом болсо, 25 сомго берген күндөр болду. Жумушчу топ ушундай, ошого кайрымдуулук чын ыхластан кайрымдуулук болсун. Эртең саясат үчүн добушка ыкталбасын. Эртең күнү эл көрсүн, жер көрсүн деп текеберчилик болсо, ал жерде береке да болбойт. Туура. Ошо кайрымдуулуктардын ичинде бул кайрымдуулугуңузга байланыштуу акыркы суроо. Орозо окутуучасы деген акция болуптур. Сиз өзүңүздү диний адаммын деп эсептейсизби? Мен эми Кудайга чек шүгүр мусулманмын деп эсептейм. Кудайга чек шүгүр. Бирок мен фанат эмесмин. Адамдык кайсы сапатыңыз бизнесте ийгиликке жетүүңүзгө түрткү болду деп эсептейсиз? Жоомарттык. Жоомарттык. Жакшы. Себебинде бул дүйнөлүк статистикадагы буга тастыктап атат да. Дүйнөлүк коомчулукта деле болуп атат. Берешен адам макул болбосун мусулман, макул болбосун христиан, балким. Динине карабастан берешендик үчүн ушул дүйнөнү бактыга бөлөнгөн адамдар аз эмес. Ошого жоомарттык адамды кооздойт дейт. Жоомарттык адамды бардык жактан байытат дейт да. Бул сөздүн мааниси бар. Бул сөздүн түпкүрү маңызы бар. Ошого берешен болуу мен ойлойм бир коомчулукка жаккан иш, 2 жаратканга жаккан иш. 3 берешендик, жоомарттык менен өзүңдүн ичиңде сезим бар да, туурабы? Мисалы мен буну көкүрөк кагып айтпайын, берип кубанам десем жаңылышпайм. Кээ биргилер берип атканда баягы кыйналып бергендер да жок эмес. Бирок берип бошонуу, берип көп жаман нерселерден арылуу деген нерселерге көбүрөөк ишениш керек. Мисалы телевидение электр жана азыркы учурда санарип байланыш аркылуу элге, көрүүчүгө маалымат жеткирүү. Телевидениеде иштеген алып баруучу мен мисалы бир берүүнү алып барам. Бизнес деген эмне, сиздин аныктама бере аласызбы? Жана ушуга улай эле бизнес деген эмне деген суроого улай эле бизнесмен, ишкер же сиз жакшы билесиз, иш адамы дейт түрктөр. Ал ким? Ишкер деген мен кыскача айтып кетем, жоктон бар кылуучу. Мен дагы бир жаңы аныктама берүүгө аракет кылам. Макул дүйнөлүк ишкер, дүйнөлүк бизнесмен башка жанагы жоктон бар кылуучу боло берсин. Бирок мен ошол кыргыз коомчулугуна айтып кетчү аныктама ишкер деген бул жоктон бар кылуучу и бар кылган нерседен бөлүшүүчү. Келиңиз сиздин жашооңузду экиге бөлүп карап көрөлү. Чынында сиздин бизнеске келгенге чейинки жашооңуз тууралуу маалыматтар интернет айдыңында да жок койсо экен, неге билбейм. Жашооңузду экиге бөлүп карап көрөлү. Мурдакы, балким Россияда иштеп жүргөн Имамидин Ташев,
учурда ийгиликтүү бизнесмен болгон Имамедин Ташев. Экөөнүн кайсынысы сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак? Чындыгында баягы көп айтат. Мен жөнүндө, биздин компания жөнүндө айтат да, көбүрөөк пиар кылат депчи. Мен бактылуумун жакшы нерсени пиар кылып аткандыгыма. Мен бактылуумун жакшы нерсени элге көргөзүп, элге угузуп, элге жакшы нерселер да бар экен деген үмүт шамын жандырганыма. Сөйдөн да азыр көрүп атасыздар, коомчулукта бузмай, жемей, ичмей, алдамай деген нерсе бул жашыруу эмес, бул болуп атат. Анан эл ушундай терс көрүнүштөрдү көрө берип, уга берип, элде ишеним сезими жоголуп баратат. Деги эле мындай ишеним, вера деген нерсеге коомчулукта азайып баратат. Ушул нерсени кайтаруу иретинде ушул бекер берүү, баягы жөн гана жардам берүү, максатсыз дегенде эртеңки күнү бир нерсе үмүт кылбай жардам берүү деген жакшы нерселер менен элге ишенимди кайтарсак деген эле максат менен ушу жакшы баягы элге жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Анан туура айтасыз, мен 2009-дун аягына чейин Москва шаарында ишкерлик кылдым, бирок ишкерлигим ушул күндөгүдөй масштабтуу болгон жок. Бирок өзүбүздүн деңгээлде болду. Ал жерде деле колубуздан келишинче кайрымдуулук менен эле болгонго аракет кылдык. Мисалы, баягы Кыргызстандан барган студенттерди кароо менен, ошолорго стипендия берүү менен, ошол биздин динибиз, каада салт, үрп адатыбыз болгон Ноорузда кыргызды бир жерге уюштуруу максатында иш-чаралар өткөрүп, Курбан айт, Ороз айттарда мал союп, кан чыгарып, Кудайга жакындоо деген иш-чараларды колдон келишинче кылып, кайрымдуулукту ошол жактан баштаганбыз. Бирок баягы бөтөн эл, бөтөн жер болгондуктан, балким сиз айткандай, интернет айдыңына деңгээлине чыккан жокпуз. Бирок мен баягы өтө мен үчүн оор нерсе, оор суроо да, сиздин сурооңузчу. Кайсы имамдин өзүңүзгө жагат депчи. Эки жактын тең өтө баягы плюс жактары бар. Мага жакын жактары бар. Бирок мен жооп бермекмин, азыркы ушул 2011-12ден кийинки мага көбүрөөк жагат. Себебинде көбүрөөк элге пайдалуу болуп, көбүрөөк элден бат алып, көбүрөөк элге жакшы жагы менен таныла алгандыгым үчүн ушул жак мага көбүрөөк жагат. Учурда сизди ийгиликтүү бизнесмен деп билебиз биздин өлкөдөгүчү. Ошол эле учурда элге Имамедин Ташев деген ат белгилүү. Сиз деле таанбайт болушуңуз керек, белгилүү ысымдардын аркасынан жакшы дагы, жаман дагы сөздөр ээрчип жүрөт. Мисалы, Имамедин Ташев жапжаш болуп туруп билеген компанияны башкарат деген сөздөр айтылат. Жамандарын айтпай эле коелу. Элдин айтып аткан сөздөрүнө сиз маани бересизби же сиз үчүн баары бирби? Албетте маани бербей кое албайсың. Себебинде ошолорго маани бергендигиң бул келечекке кадам шилтегениң да. Сиз туура айтасыз. Мына 2010-дон кийин мен көп деле ата-энемден калган байлык менен бул ишти баштаган жокмун. Же болсо сырткы мамлекеттерден, чет мамлекеттерден бир тыйын же болсо акча келип отуруп ошолордун акчасы менен баштаган жокмун. Кимге гана ыктап көрбөдү. Мени ушул кетип калган Курманбек Бакиевдин акчаларына адалдап атат деген миштер көп жүрдү. Кыскасы, кыргыз бияктагы коомчулукта кандай терс көрүнүштөр же терс баягы адамдар коомчулукка жайылганда ошонун адамы экен, ошонун компаниясы экен деген, мисалы акыркысын айтып өтөйүн, Текебаевдин компаниясы экен дегендер көбөйдү. Бул нерселерге мен көп маани бербейм, сөзүн ачыгы. Бирок кайсыл жагынан маани берүүчү нерселер бар. Мисалы, бул
кээ бир жана сиз айтпадыңызбы? Балким сиз баягы саясатка барсаңыз бизнесиңизди коргомоксуз депчи мен сизге жооп бердим. Балким мен мандат алып кабинетте эле отурсам, менин жумушум батыраак ылдамыраак, анан азыраак акча кетсе керек эле депчи. Курулуш деген бул өндүрүш, производство. Курулушта бардыгы 100% жакшы болот деген нерсе жок экен. Биздин кээ бир деңгээлдеги баягы закондордун чийкилигинен бири-бирине карама-каршылыктар кээ бир деңгээлде болгондугунан мисалы кээ бир объектилерибиздин соттошуп аткан жерлерибиз бар. Мисалы ал 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл алдыңкы нерселер чыгып аткан жактар бар. Ошол жакта убагында элге бере албай калган объектим бар, мисалы. Албетте ошолордун сын пикири мен үчүн өтө маанилүү. Мен ошолорду угуп, мен ошолорду айткан, туура айткан нерселерине кулак-сырга кылып илип, жакшы жакка жол алуу үчүн албетте бул нерселерге маани берем. Адатта жогоруда айтпадыңызбы, бизнесмен жоктон бар кылчу жаратмаган депчи. Алгачкы жолу эң көп каражат тапканыңыз эсиңиздеби? Биринчи каражат тапканды айтайын, 98-жылы, 99-жылы. Ошол орто мектепте окуп, ошол орто мектептин ичиндеги окуучулар арасында турнир болуп, теннис, стол үстүндөгү теннис. Ошондо мектептин биринчилигин алгам. Ошондо биздин мектептин акысы, бир айлык акысы жаңылышпасам 150 сом болчу. Мага ошол убактагы ошол биринчи болгондугум үчүн 150 сом, 350 сомдук конвертте тапшырган да, менин эсимде бар. Ошол биринчи мен баягы пешинем тери менен тапкан акчам, ошол акчаны атама бергем. Биринчи, балким атама ошол 150 сом бердим, 500 сом кайра кайтарып алдым. Бирок менин пешинетер акчам деп атам кээде айтат, алигиче ал акча сакталуу депчи. Хотя ал уже эски 50 сомдук, баягы эски чоңураак 50 сомдук болчу. Ошол анан албетте андан кийинги бая чоң акча тапкандыгым бул Россия Федерациясында, ошо Орусия жергесинде болду. Андан кийин мен эми баягы көп акча таптым дей албайм. Мен максатым ошол элдин баары акчасынын санына, цифранын көбөйткөнгө аракет кылса, мен ошол мен жөнүндө жакшы пикир айтчу, мени мактачу адамдын санын көбөйткөнгө аракет кылам. Бир аз башкача үмүткө уралы маегибизди. Эгерде 5 миллиард доллар таба алсаңыз, каяктан келгени маанилүү эмес. Сиздин колуңузда 5 миллиард доллар бар. Эмнеге коротмоксуз? Мисалы, диний мусулман катары карасаң 40% зекет дейт да. Эгер ушул күнү азыркы тапта ушундай бир жагдайда тапкан болсом, миллиард деген чоң сумма. Бир деп айтайын деген, бирок сиз көбүрөөк айтканды жакшы көрөт экенсиз, ошон үчүн 5 деп айттым. Кыргызстандын ошол келечек муун катары бизге өтө маанилүү муун катары. Эми мен муну телевиденияга айткандык эмес. Бая бир гана Кыргызстан сырткы карзы Кытайдын эле 1 миллиард 900 миңи жапмакмын деп ич тардык кылбай, Кыргыздын дегиле баягы сырткы карзы болгон 4,5 миллионду жаап 500 миллион доллар. 500 миллион доллар деген мен эки урпагыма жетчү. Эки эмес, андан да көбүрөөк урпакка жеткирчү сумма да.
Ал 5 миллионду бат эле 5 миллиардка ишкердик менен көбөйтүп алмак. Мен атайын ошого тууралуу 5 деп айткам. Анда айтканыңыз келсин. Айтканыңыз Кудай келсин. Таала ошол цифраны сизге да Кудай Таала салды оозуңузга. Мени деле, мен буну чын ыкластан айтып атам. Сиздердин баягы эл көрсүн, же болбосо телевидениядагы өзүмдү бир аз таанытуу максатым эмес. Жакшы максат койсо, Кудай Таала жолоочу, жаноочу, жөлөөчү болот. Ошол күндөргө жеткирсин. Айым ошол күнгө жетели. 10 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестетесиз? Оптимист болгум келет. Чындыгында өтө баягы ниетти калыс, анан түз койгум келет. Бирок тилекке чоң каршы. Кээ бир турмушта биздин өлкөдөгү же биздин коомчулуктагы болуп аткан нерселер баягы оптимисттик көз карашты тайдырат да. Баягы ойлонтурбай койбойт. Мына муну мойнубузга алышыбыз керек. Зөөкүрлүктүн туу чокусуна кыргыз коомчулугу жетти. Өз канынан жаралган кызга ата кол салчу деңгээлде зөөкүрлүккө жеттик. 9 ай бою курсагында мээримини төгүп чоңойткон баласы энесиге кол сала турган деңгээлде зөөкүрлүккө жеттик. Мисалы, бул нерселер ойлондурбай койбош керек. Анан бул нерселер улантып калып эле жакшы болот, Кудай буйруса кылыш керек деген нерселерден арылышыбыз керек. Мен бир жарандык коом катары айтам. Мен бир Кыргызстандын жараны катары айтып атам. Демек, мен өзүмдүн компаниям деле өзүнчө коом. 40, 50, 60 адам. Үй бүлөлөр менен 200-300. Бул офис. Өндүрүш жагы 300, 500, 700 адам. Үй бүлөлөр менен 2000-3000 адам. Бул деле бир коомчулук. Демек, мен бардык нерсени саясатка ыктабай, бирөөгө сын пикир айтпай, мен өзүмдөн башташым керек. Менин сөзүмдүн оордугу болчу коомчулук, компаниям, бир туугандарым үй бүлөм болсо, мен ошолорго жакшы нерсени үйрөтүү менен коомчулукка салым кошушум керек. Бизде билесиздер, бир аз эле тилге бай болуп алгандан кийин бардык нерсени саясатка ыктап баштадык. Анан бул кылбай атат, анан бул иштебей атат, анан бул мындандай болуп атат. Муштайыбыздан таштайбыздан муштайыбызга чейин саясатка ыктап баштады. Келиңиздер, биз өзүбүздөн баштайлы. Сиз мисалы журналист катары туура нерселерди элге жеткирип, жалган нерселерди элге жеткирбей, мисалы сиздин бир салымыңыз. Менин салым үйдү сапаттуу куруу, үй кургандан түшкөн акчадан салык төлөө, салыктан качпай. И үй курдурткан адамдардын акысын берүү. Бүттү. Бул да чоң салым. Ошого демек ар ким өзүнүн иши менен майын чыгара иликтениш керек. Албетте, ар ким өзүнүн деңгээлинде эле майын чыгарса, жыйынтыкка барабыз. Жакшы жыйынтыкка барабыз. Бирок мен оптимисттик көз карашты айтайын. 2028 болот экен. 2028-де мен бир нерсеге ишенем. И өтө ишенгим келет. Кыргызстан баягы өтө катуу, өтө ишенимдүү өнүгүү курсун алат. Буйруса 2018-ден караганда 2028-жылы кыргыз коомчулугундагы кыргыз элинин пейили түзөлүп, келечекке болгон көз карашы өзгөрөт. Мен буну Кудайдан тилек максатында ишенип айтып бере алам да. Рахмат. Кийинки суроо: социалдык тармактарды колдоносузбу? Мисалы, Facebook, Instagram. Мен буну баягы теле экрандан биринчи жолу айтып атам. Бир дагы социалдык тармакта болгон эмесмин. Буйруса болбойн деген
менин позициям, принцибим бар. Көп келет. Сиз деле бир өзүңүздүн атыңыздан социалдык тармакка кошулуп, регистрация болуп, жазылып кирип койбойсузбу? Биз эле жүктөп турабыз. Же болбосо кээ бир деңгээлде маалыматтарды киргизип турабыз. Интернет мен үчүн жакшы нерсе эмес. Чындыгында. Интернет ар ким баягы жакшы жакка ыктап атат. Баягы ааламдашуу, анан технологиянын өнүгүүсүн бүт бар интернет. Интернет дүйнө коомчулугуна жакшы жагынан жаман жагы көп болду. Интернет эң жакшысы болбой койгондо жакшы болмок. Демек, бош убактыңызда китеп окуйсуз. Колдон келишинче. Марсель Пруст деген француз жазуучусу бар. Балким билбесеңиз күнөөлүү болбойсуз, анткени адабиятчы эмессиз да. 19-жылымдагы француз жазуучусу. Ошондон ошонун суроолорун бүгүнкү күндө дагы журналисттер колдонуп жүрүшөт. Мен ошолорду сизге берейин. Демек, француз жазуучунан сизге суроолор болушунча кыска жооп берүүгө аракет кылсаңыз. Жашоодо сиз бардыгынан эмнеден коркосуз? Жакындарымды жоготуудан. Сиздеги кайсы сапатыңыз өзүңүзгө жакпайт? Корустук. Кайсы учурда калп айтасыз? Бирөөдү илдештирүүдө. Качан жана кайсы учурда, кайсы жерде өзүңүздү эң бактылуу сезгенсиз? Бирөөгө бир нерсе бергенде. Жашоодогу эң чоң жетишкендигиңиз деп эмнени айтасыз? Кайрымдуулук. Жашооңуздагы өкүнгөн учур? Эми өтө эле көп болот чындыгында. Бирок аябай деле катуу өкүнгөн эмес окшойсуз, ойлонуп калдыңыз. Эми баягы өтө эле сиз туура эле айттыңыз, өтө өкүнгөн жагым жок. Кудай таала мындан кийин да өкүндүрбөсүн. Айтканыңыз келсин. Сиз үчүн бакыт? Мен үчүн бакыт жомарттык го. Мен ошого такай. А бактысыздыкчы? Сараңдык. Мырзалардагы сиз баалаган сапат? Сөзүндө тура билүүлүк. Айымдардагы сиз баалаган сапат? Намыстуулук. Рахмат, атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн биздин студияда KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев мырза болду. Ал эми сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.